Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биз бүгүн сиздерге жаңы жылдын алдынан өзгөчө маанай тартуулоону туура көрдүк. Бул үчүн атайын көп кырдуу талант Ашим Байматов менен эксклюзивдүү интервью алалы деп чечтик. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып өтсөңүз. Мен Ашим Байматов, Кадамжай аймактык ооруканасында хирург болуп иштейм. Анан чыгармачылык ишке 11-жылдан бери аралашып келатам. Жолдошбек Мамажанов агабыз дүйнөдөн кайткандан кийин ошонун фонд Жолдошбек Мамажанов деп ачып, ошону негиздеп, ошонун аркасынан чыгармачылык жакка аралашып кеттим. Азыр эми кичине 1-2-3-4 оондорум бар. Анан аккордеонду билбейт элем, аккордеон үйрөнүп, ушул чыгармачыл жаштарды колдоо жана көтөрүү максатында ушу жаштарга аралашып ыктап жүрөм. Ошол эми фонд тууралуу айтып өтсөңүз, бул фонддун ишмердүүлүгү кандай болуп жатат? Канча жылдан бери? 11-жылы ачканбыз. Ошондон бери ар жылы биз Жолдошбек Мамажановдун 60 жылдыгын өткөрдүк, 65 жылдыгын өткөрдүк, Бишкекте өткөрдүк, бул жерде өткөрдүк. Анан кийин Жолдошбек Мамажанов атындагы Маданият сарайы деп ушул отурган сарайыбызды через министерство, через өкмөт аркылуу ыйгарып, азыр ушул залда ушул эмеде чыгармачылык ийгиликтерди өткөрүп атабыз. Өзүмдүн обондорум бар деп калдыңыз. Ошол обондоруңуздан созуп ырда берип койбойсузбу? Жакшы болот. Мен Зарыл Өмүралиеванын сөзүнө жазылган "Кечиргиле" деген ырым бар эле, ошону аткарып берейин.
Bağrımdan bir süren keçirim, bağrımdan bir süren keçirim, bağrımdan bir süren keçirim, Барекелде. Сонун ырга, сонун обон болуптур. Эми айтсаңыз, ушул Зарыл Өмүралиеванын ыр саптары сизге эмнеси менен жагып калды эле? Зарыл Өмүралиева менен мен 18-жылы таныштым Москвада. Ал эжеке Москвада кыргыздардын маданият бөлүмүн жетектеп, анан Кадамжай районунун ыр кесеси болуп калды. Ошол ыр кесесине барып, китебин алып, анан ушул обонду жараттым. Жараткандан кийин Москвага чакырышты, ыр кесеге барып, ал жерде ырдап келдим. Ушул ырды? Ушул ырды. Анан эми кийин кичине аранжировкасын кылдыртып, ментимти эме кылдым. Азыр бул эле ушул жөн эле эменин аккордеон менен ырдап койдум да. Эстрадный варианты бар, Кудай буйрса. Сиз жараткан ырларды кайсы ырчылар ырдап жүрөт? Же өзүңүз эле ырдап атасызбы? Эми мен өзүм хирургмун. Больницада иштейм. Чыгармачылыкка аралашканыма, аккордеонду алганыма бир 5 жыл болду. Ошол 5 жылдан бери аракеттенип, ырларымды баягы эмелерге, ырчыларга бере элекмин. Мен издеп жүрөм. Өзүбүздүн ырчылар болсо, өзүбүздүн жергиликтүү жаш кыздар, балдар болсо, ошолор ырдап чыкса деген максатта. Анан Жолдошбек Мамажанов атындагы фонддун өз максаты ошол да. Чыгармачыл инсандарды жана жаштарды колдоо үчүн фонд деп ачылган. Анан азыр биз акемдин дагы бир эмелигине мындай атыга кир жугузбайлы деген максатта Кадамжай таланттары деген коом дочерний предприятие дейт го орустар. Ошол дочерний предприятие ачканбыз, Кадамжай таланттары. Кечээ күнү эмеге 20-чы эмеде Кадамжай таланттары чогулуп юбилейлик көгүлтүр өткөрдүк. Жакшы болду деп айтышып атат. Эми дагы жаңы жылдап тартуулайбыз. Баткентиге келип. Саламаттыкты сактоо тармагы, аны менен эле катар ушул чыгармачылык өнөр. Экөөнү кантип бирдей алып баратасыз? Сиздин көкүрөгүңүзгө, жүрөгүңүзгө кайсы бири жакын? Мен азыр эми пенсиядамын. Анан бирок иштеп атам. Эми кичине анан ушул Жолдошбек Мамажановдун өлүмү менин чыгармачылыгыма түрткү болду дейм да. Анан себеби дегенде иниси Мамыт Мамажанов деген бар, жакшы билсеңиздер керек. Ошол жигит ыйлап какшап дегендей жүргөндө эми чыдабай ушундай кылалы кантели эми албай калды. Наам Жолдошбек Мамажанов наамы албай калды. Анан жакшы мамлекеттик деңгээлде узата албай калдык да. Ошондой өкүнүчтөр болуп калды да, анан кийин фонд ачтык. Фонд ачып андан кийин эле эми раз фонд ачылгандан кийин иштеш керек да деп ырлар чыга баштады, ыр жаза баштадым. Анча илге жаштыгымда жазып жүрчү элем, ошону уланта баштадым. Анан кийин мына 2-3 жылдын аяктап атат. Ушу мындай катуу кириштим десем болот дейм. Аккордеонго, музыкага профессиональный мамиле кыла баштадым да. Ошол профессиональный мамиле кыла баштагандан бери кыйла анча-мынча обондор чыгып нетип отумтуп атат. Бул жердеги бирге чогуу жүргөндөр Мамажан Козбаев жакшы билет. Анан Мамарасул Мавлянов деген инибиз бар Лейлектен. Сөздүн кыскасы мына Баткен чөлкөмүндө музыка дүйнөсүндөгү адамдар менен жакындашып, ошол кишилер менен байланышта болуп келатам. Ошолордун таасири көп деп ойлойм. Түшүнүктүү. Ал эми мына обондорум бар деп калдыңыз. Өзүңүзгө өтө жакканы, көкүрөгүңүздөн жарылып чыккан обонуңуз кайсы? Өзүңүзгө кайсы бири жагат? Же баары эле бирдейби? Жок. Эми бир нерсе себеп болот экен да. Мен 11-жылы Жолдошбек Мамажанов өттү. 13-жылы апам өтүп кетти. Анан
1,5 жаштан мен апам менен ажырашып калганмын дейм. Мындайча айтканда чоң атам колунда чоңойдум да, энемдин коюнда чоңойдум. Анан ошол түрткү болду деп ойлойм да. Анан апа деп, эне деп, апа деп отура берип, анан кичине аккордеон келе баштады. Оон чыга баштады ошол. 1,5 жаштан таштадым апа дегенлеримди ырдап берсем, эмне дейсиз? Ошол түрткү болду да мага. Анан ошондон кийин чыгып кеттим. Yaştan taşladın apa, kaynadan ip barbadın apa, benim bir lacım barbadın apa, kaypadın apa, başladın apa. Ağustos güzel dedim apa. Sağındım seni bilmedin apa. Yaşta tanıştın apa, kafadan vurdu çalıştın apa, ümitli taşta başka aldın apa, yakın apa. Yıllar öptü aradan apa, ayrıldık böyle sanadan apa. Yine böyle gittim gittim apa, taşladım apa, Сонун бул ырга эч кандай комментарийдин берүүнүн деле кереги жок окшойт менимче. Ал эми байкашымча бул ырдын сөзү дагы обондо эске таандык экен, Сөзү дагы обондо өзүнө таандык. Анан бул баягы жүрөктөн чыккан нерсе экен да. Ошол жүрөгүмдө калган экен апамдын өткөнү, апамдын өзүм жаштыгымдан чоңойгондугум. Мен ойлойм ошол апамдын арбайы дейинби, Жолдошбек Мамажановдун чыгармачылык арбайы, ушулар баардыгы себепчи болуп менин талантымды түрттү окшойт деп ойлойм да. Анан ошондон бери деле жөн жүргөнүм жок. Башкалар дагы чыгып атат, башка кылып атат. Эми Кудай буйруса ырда десеңиз ырдап бере берем азыр. Дагы меники бир аз кайгылуураак да, ошон үчүн мен анча
эме кыла албайсың. Негизинен бардык эле адамзат ошол кыйынчылыкты көрмөйүн, анын көкүрөгүндөгү өйүп турган сезимдери сыртка чыга бербейт. Ошондуктан бардык эле чыгармачыл инсан кандайдыр бир кыйынчылыкты көргөн болот да. Сизге мына ушул жаңы жылда эч качан кайгырбашыңызды тилеп кетебиз. Буюрса, жаңы жылда жакшы ийгиликтерге жетишиңиз. Эми ошол жалпы көрүүчүлөргө өзүңүз жаңы жылга болгон өзүңүздүн каалоо тилектериңизди, ой пикирлериңизди айта алсаңыз болот. Мен музыканы сүйгөн катары, музыканын ичинде Рыспай Абдыкадыров, Түгөлбай Казаков, Токон Эшбаев, Бабаравшан Тургунбаев, Жолдошбек Мамажанов, ушул кишилердин таасиринде аралаштым деп ойлойм да. Ошол мындай акыркы мезгилдерде баягы ырчылар өкүнүчтүүсү ушундай да, мен суранып кетер элем баардык эле ырдаган ырчылардан автордун атын айтып, ырдын эме сөзүн жазганды айтып, анан ырдап жүрсө жакшы болот да. Мен баардык эле көрөрмандардан сураймын. Көрөрмандардан дагы, ырчылардан дагы сураймын. Өнөр адамдарынан. Анан кийин телевидениеден дагы сураймын, сиздерден дагы. Себеби дегенде айтпай туруп эле ырдап кете берет. Мисалы үчүн мен бир айтайын, может быть, капа болбостур. Баягы жайлоодо дегендер бар го. Ошонун автору Ысык көлдөн аккордеондо тартып, милицияда полковник милиция экен. Бир телевизордон көрүп калдым деме, Динара Акулова капа болбойт, по-моему. Анан ошол кичине капа болду да. Жок дегенде менин атымды айтып ырдап, же болбосо атымды айтып койбойбу деген капачылыгы болду. Ошон үчүн мен суранарым ушул. Жаңы жылда, мына жаңы кылымда, жаңы жылдын 20-чы эместе келатабыз. Анан Асанкалы Керимбаевди өзгөчөлөп кетейин. Ал дагы мен ошол Асанкалы Керимбаевдай мындай тональность ошол келет экен да. Эгер мүмкүн уруксат берсеңиз, жаңы жылда дагы бир эме баягы ак булуттар деген ырдап берсем. Кандай дейсиз? Эми өзүмдүн автордук ырларынан тышкары кошуп коеюн деп атам да. Ооба, кошумча. Чогуу алганда. Sen hazır,
Gördüm sana seni Allah'ım kayırıp beni seni Allah'ım kayırıp Asанкалы Керимбаев. Баракелде. Сизге чыгармачылык ийгилик, мына ушундай жан дүйнөгө өзгөчө ыргактарды тартууладыңыз. Мына ушул жаңы жыл жакшы жылдардын бири болсун. Рахмат. Жаңы жылыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Жаңы элик каалайм, ден соолук каалайм. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай өзгөчө жаңы жылдын алдынан жагымдуу музыкаларды уга алдыңыздар. Мына ушул жылыбыз жакшы жылдардын бири болсун. Эч качан кемибейли, ар дайым үй бүлөбүз менен, жакындарыбыз менен түгөл бойдон жүрөлү. Жаңы жылыңыздар менен.